Memleketimiz bir şey başkaça olup tüzüle başladı da. Bunun arada жақсы болады. Бийлик ишеним артат. İşte tinch болсо бар жақсы болады. Ең негізі ішкі дүниеміз таза болсын. Анан баягы көңіл тоқ болуш керек, адам тоқ болуш керек. Адам ач болсо, байлыққа да тойбойт, бийликке да тойбойт. Көңіл тоқ болсо, жағасы бар жақсы. Мақұл, жақсы болады. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Бул маселе боюнча биздин Конституцияда жазылган, мыйзамдарда жазылган функционалдык өз милдеттерибиз бар, ошону аткарып атабыз. Анан эми биздин өмүрүбүзгө коркунуч келет экен, же болбосо жана башка ар түрдүү шылтоолор менен отурсак, анда мамлекет өзгөрүү болбойт. Мамлекетибизде эгерде ушуга чейин бизде мына демократиянын аралчасы деп айтып келсек, мындан ары Кудай кааласа мамлекетибизде мыйзамдуулуктун мындай бир жакшы жашоонун, жөнөкөй адамдар жакшы жашоосунун аралчасына айландырышыбыз керек да. Анын үчүн баардыгыбыз аракет кылып атабыз. Биздин кызматкерлерге мен дагы бир жолу сиздердин алдыңыздарда рахмат айтып кетемин. Себеби мына кечээ эле болгон чоң окуяларда жанагы ОПГ менен уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү маалында кызматкерлерге коюлган тапшырмалар так аткарып атышат. Ушунун эле негизинде кечээ күнү мына көптөгөн бүгүнкү күндө бир 200 миллион доллардан ашык акчалай жана имущество түрүндө уже өткүзүп бердик. Мамлекет уже сата баштады. Мына Курменти цементти азыр сатып атабыз. Курменти цемент ошол ОПГлардын колунда болчу. Азыр 5-6 миллион долларга келип атат, жанагы инвестор келип атат. Мына Айпери жанагы Айпери деген чоң ишкана бар, билесиздер. Салан красоты болуп эле ошол жерде бүт бандиттердин баардыгы ушу топтолушуп, ошол жерде бар кылып алышып, ошол жерде бүт өздөрү карап отурушкан. Ошону полностью өкмөткө өткүзүп бердик. Аны дагы бир 20-25 миллион долларга оцен кылып сатып атышат. Ошонун сыңарындай машиналар боюнча алар буланча майда чүлдөр көп нерселер бар, айтпай эле коеюн. Мына крупныйлардын бирөөсүн айтып коем, мына таш көмүрдө Umarım çardan berinizde. Ballarınızdan uğurlasın. Duanızlar kabul olsun. Allah'ım cengilsin o versin. Oğlumdan kınalıp yaşadanını kalav edilim. Benim balamdan. Ballarının katarında oynamadım kalav edilim. Allah'dan surap hiç ümitim üzülmeyin. Balam nasıl gidip de bir şey dedim. Умар катуу орун менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга орну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Кристалл заводу боюнча Ташкентте кристалл заводундагы ошо криминалдар ээлеп алышкан. Чоң ишканалардын бардыгын мамлекеттеги чоң мындай пайда алып келүүчү ишканалардын бардыгында долялары болуп отурушкандагы ээлеп алышкан. Азыр бүт баары мамлекетке алабыз. Мамлекет ошолорду колдонот. Мамлекетке в общей сложности приблизительно на миллиард 200 миллионов долларов имущественные финансовые средства алып атабыз. Кечээ эле бир чоң ишканадан Көлбаевдин 10 миллион доллар финансысын таап чыктык. Мына кечээ алар чакырып, ошолор өздөрү добровольно өткүзүп беришти. Нак акчасын. Буга чейин дагы бирөөсү 15 миллион доллар өткүзүп берди. Ага чейин дагы бирөөсү 10 миллион доллар өткүзүп берди. Бирөөсү 12 миллион долларды өткүзүп беришти. Бирөөсү мына азыр айтып атабыз 30 миллионду бересиң деп атабыз. Ошол, то есть ушундай чоң ишканал, прибыльный ишканалардын бардыгында алардын долялары болушкан. Ушунун бардыгын ушул суммаларды айтса, кээбилер ойлоп калышы мүмкүн, муну ГКМнын жана кызматкерлери алып атабы башка жок, мунун бардыгы 1 сомуна чейин. 1 сомуна чейин биздин счетко түшөт, ГКМнын депозиттин счетуна түшөт. Так, андан кийин президенттин указы менен президенттин став фондуна которулуп берет, же бюджетке которулуп берет. А дальше уже став фондтон президент распоряжение кылат, а бюджеттен болсо өкмөт распоряжение кылат. Ал эми өткүзүп берген имуществолордун түшкөн акчалар
Аларды уже госимущество аркылуу өкмөткө түшөт дагы, бюджетке түшөт, ал жерден алар распределение кылышат. То есть биз ГКМБ ошол кабыл алган, өткүзүп алган имущество, финансылардан 1 сом 1 тыйын распределение кылбайбыз. Өкмөткө өткүзүп берип эле арашоты менен олтурабыз да. Бул бир жагынан жакшы болуп атат. Себеби биздин кызматкерлер дагы биз только ошол кылган ишибиз статистикага жооп беребиз, финансага жооп бербейбиз. Ал эми кызматкерлерден мен ушу тапшырма берип атам, күндө сүйлөшөбүз, күндө күнү түнү иштеп атабыз. Кызматкерлерге койгон негизги талап ушул, урматтуу депутаттар. Кайтарылып алып аткан суммалардан ОПГ менен, коррупция менен, мамлекет уурдаганды кайтарып аткан суммалардан 1 сом акча же бир түймөсүнө тийбегиле деп атам. Бир топчусуна тийбегиле. Так? Кызматкерлер ошону аткарып атышат. Аткарбаган кызматкерлерди жумуштан алып атам. Ачык эле айтайын, мына кече эле күнү. Буквально кече күнү 3 кызматкерди жанагы по дискредитация жумуштан алдым. Себеби бирөөсү $28,000 бирөөдөн взятка алып койгон, бирөөсү бирөөгө жардам берип, бир инвестордун $82,000 акчасын бирөөгө өткүзүп берип койгон. Үчөөнү кызматтан алдым. Бирөөнү кызматтан снимать эттим. Ошолорду башкарып турган Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Жаңы клиникабыздын ачылышына карата 20%га чейин жагымдуу арзандатуулар каралган. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүүнү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек Митина метросу, Пятницкая шоссе көчөсү 35. Телефон номерибиз 8925 103 27 77. Менин бир замыма, начальник главного управления, начальник управления үчөөнү выговор бердим. Если в следующий раз еще кто-то будет этим заниматься, все будут снять с работы. Так? Очень строго отношусь к каждому человеку, каждому сотруднику. Никто не может отойти от закона. То есть наша работа, наша жизнь, наши действия направлены только единственно куда? Во благо страны. Другого выхода у нас нету. И биздин сотрудниктер ошону туура түшүнүп атат. Айлыктарыбыз жакшы былтыр көтөрүлдү. Бирок биз азыр өкмөткө дагы сунуш берип атабыз, дагы жардам бериңиздер, көтөрүп бериңиздер. Биз айлыкты көтөрсөк, бир жылына бизге где-то бир, приблизительно айтам, мен андан точно айтпаймын силерге, естественно, 400 миллион сомдун тегерегинде акча келет экен. Так? А биз болсо 100 миллиардтаган сомду алып келип атабыз. Урматтуу депутаттар, өзүңөр карап көргүлө, Кумтөр канча таап атат жылына? 3 жылда канча тапты? 3 жылда ГКМБдан бюджетке толукталган акчалар канча болду? Бул эмненин эмеси? Бул биздин бир жактан жакшы иштегенибиз, экинчи жактан бул мамлекетибиз ушунчалык жанагыдай коррупциялык, криминалдык, кландык, чириген системага айланып кеткен да. Ушул системаны биз тазалап чыгышыбыз керек. Мен муну айтып атам бардыгына. Өкмөттүн үздүн башчысы урматтуу Акылбек Сөнбековичке, урматтуу Садан Кожоевич менен дагы сүйлөшүп атабыз. Мен айтып атам, мен 3 жылдан кийин мына Кудай буйруп дагы 3 жыл иштей турган болсом, 3 жылдан кийин мен ыйлабашым керек. Ошо маалда кылып калган эмес экен деп. Же болбосо менин бул кадрым бар, тиги кадрым бар, тиги кадрыма ишенип отурбашым керек. Мен мыйзамга ишенишим керек. 3 жылдан кийин мени мыйзам коргош керек. Мен эл алдында жүзүм жарык жүрүп, мени мыйзам коргоп жүрүшүм керек. Ар бирибиз ошондой болушубуз керек. Мурдагы бийликтер эмне болду? Мени тиги коргоп калат, бул премьерим коргоп калат, бул министрим коргоп калат деп жүрүп, мына системага тийбей жүрүшкөн. Биз ушул системаны, чириген системаны тазалайбыз деп кирдик. Мен жакында азыр дагы 3-4 күндөн кийин айтам, эми айта турган болсом, бир чоң система боюнча, мына сот жана адвокатура боюнча катуу иштерди азыр жүргүзөбүз. Мамлекетибизди бүт тазалашыбыз керек. Силер жардам бергиле, урматтуу депутаттар. Барын чекке жылдырып коелу.
жеке кызыкчылыкты, бизнести, акчаны мен үчүн эч нерсенин кереги жок. Мен ачык айтып коеюн, муну бул реклама деген сөз эмес, бул же болбосо бирөөгө мактаныш эмес. Мен сотрудниктерим да барды билет, коом да жакшы билет, азыр мага эч нерсенин кереги жок. Байлыктын дагы, креслонун да башка, мага бир гана маселе. Мамлекетибизди таза, мыйзамдуу өлкөгө айлантып калышыбыз керек. У нас есть шанс, большой шанс бар. Так? Хабарбес ОПГ еще жестче будет борьба. Вот мен ачык эле ушу трибунадан силерге дагы бир мисалды айтып коеюн. Мына бүгүн азыр Женганы алдырып атамын эмеден, тигел Оштон. Он при всех признавал тем, что он отказывается от воровской идеи. Нет, он не отказался. Бул экранга айтып коюп, он продолжает. Я сделаю так, что он не продолжал. Я сделаю так, что он никогда не стал дальше лидером ОПГ. Что бы это ни стоило. И каждому это относится. Экраннан айтып коюшу эле, болду биз идеядан кайттык, болду, бүттү, эми деп коюшуп, кайрадан вот этим заниматься. Заниматься не будут теперь. Я как обещал, в нашей стране ОПГ не будет. Так, в нашей стране кто-то кого-то накладывает какими-то дополнительными грузами, никто не будет. Спокойно, предпринимательдерибиз спокойно жашашат, спокойно иштешет, өздөрүн тапкан жасашат, мамлекетке налог төлөйт, мыйзам чегинде жашашат. Болду. Могул жердеги крупный ресторандар, крупный ишканалар бүт бардыгы дан төлөп турушкан. Муну биз билгенбиз, туура. Эмне үчүн ушуга чечим кабыл албадыңар дейсиңер. Билгенбиз, бирок убакыт эми келди. К тому, чтобы наступить, я 2 года готовился. Ачык айтайын. Я 2 года готовился к тому, чтобы наступить, чтобы сегодня день наступил. Вот сейчас мы год наступаем. И теперь 24-25 году будет рост. 26 все будет спокойно. Криминалын деп чыккандар барын жок кылабыз. Баягы мен Женганы эмне үчүн пример кылып айтып атам. Он тоже был один из лидеров ОПГ в нашей стране. Давайте открыто будем говорить. Так? Ал экранга чыгып мен кайттым деп коет, а бирок на самом деле занимается. Он управляет там, в СИЗО сидит, управляет с этими предпринимателями, обратно там накладывает, преступниками управляет. Этого не будет теперь. Ни Раима Троимова, ни Кольбаева, ни Дженга, никто не будет управлять ни с кем. Будет управлять закон нашей страной. И это главная задача, которую поставил наш уважаемый президент перед нами. Урматтуу депутаттар, ушул боюнча силерге дагы айтып коеюн, колдоо бериңиздер силер дагы. Колдоо бериңиздер. Да, у нас бывают такие ошибки, какие-то недостатки бывают, ничего такого. Бирок депутаттардын арасында деле, чоң кичине кызматкерлердин арасында деле тууган уруктарыбыз көп. Бир дагы тууган урукка карабайбыз. Азыркы күндө Акыл Өксөнбекович менен жардам берип, ушу Акыл Өксөнбекович биздин берген предложениялер менен иштеп атышабыз. Бүгүнкү күндө мамлекет кызматкерлери иштен алынып атса, кетип атса, ойлобогула жөнү кетип атат. Нет. У кого-то какой-то малейший связь будет, бүт алабыз баарынчы. Азыр эле мага бир депутат жолугуп, могул жерде биздин айылдан биздин бир жетекчи бар эле, райондук деңгээлдеги. Так, ошону иштен алып атыпсыздар, анын связи жок дейт. Я ему сразу сказал, у него есть связь с так называемым членом ОПГ Казак. Он ему передачу таскал, поэтому мы его снимаем.